иштей көргөн. Кара суу базарында 15 миңге жакын соодагерлер эмгектенишет. Алардын ичинде Кыргызстандан сырткары кошуна Кытайдан, Өзбекстандан жана Тажикстандан келип соода садык жүргүзүшкөн ишкерлер дагы бар. Бирок кийинки убактарда чек ара маселелерине байланыштуу жагымсыз кырдаалдар жаралгандыктан соода иштери начарлаган. Мына базардын системага өткөндөн кийин бул жерде көбүнчө чек ара маселелери жабылып калганына байланыштуу бул жердеги товарлар мурдакыдай жакшы өтпөй калды. Анын үстүнө ассортименттерибиз жакшы, элдин келиши азыр азайып калды. Жалпы аянтта 19,5 гектарды ээлеген бул базар 24кө бөлүнөт. Тураталы базары деген ат менен таанымал болгон бөлүгү гана мамлекетке карайт. Калгандары ишкерлердин жеке менчигинде. Аны менен базардагы коомдук тартипти Ош облустук ички иштер башкармалыгы көзөмөлдөйт. Бардыгы менен келишимдин негизинде иштейбиз деген укук коргоо органдары оорулук кылмышы өзгөчө көп катталып жатканын билдиришет. Биздин биринчи милдет ушул жерде соода кылган соодагерлердин келген адамдардын баарын коомдук коопсуздугун камсыз кылуу болуп эсептелет. Андан кийин бул жерде базар болгондон кийин башка оорлук кылмыштар болот экен. Аны биз ачып атабыз. Жылдан жылга ачылуу пайызы бизде жогору. 2010-жылы караганда азыр ошо бизге жогору. Бул 93% пайызга ачтык кылмыштын бетин. Кызыгы Кара суу базары муниципалитеттин балансына кирбейт. Сара айыл өкмөтүнө таандык. Демек базардан түшкөн бардык салык бир айыл өкмөттүн казынасына түшөт. Шаар менен айыл өкмөттүн чегин ортодогу жол бөлүп тургандыктан шаар бийлиги базарды оңдоп түзөө ишине кийлеше албайт. Советтик доордун урашы менен жер бөлүштүрүүнүн жыйынтыгында мындай айырмачылыктар катталган. Бул Кара суу базарынын 1985-жылы Кыргыз министрлер советинин токтому менен Кыргыз Республикасы министрлер советинин токтому менен Кара суу шаарына өткөрүлүп берилген 12 гектар жер. Ошондо Кара суу базары курулган, базар комплекси. Бирок саяж таркагандан кийин бул территориалдык жагынан, аймактык жагынан Сара айыл өкмөтүнө өтүп калып, азыр ошол жак Сара айыл өкмөтүнүн территориясына жайгашып калды. Бүгүнкү күндө мурдагыдай гүлдөп турган Кара суу базары жок. Терс көрүнүштүү бир нече себептер менен түшүндүрүүгө болот. Чек ара маселелери, базардын шаардык бюджетке пайда алып келбегени жана Сара айыл өкмөтү тарабынан эч кандай иш аракеттер көрүлбөгөндүгү. Ага жараша базарга келгендердин нараазычылыктары дагы күчөп жатат. Баштагыдан эле анча өзгөргөнүн мен көргөн жокмун. Башта базар кандай болсо ошол эле койдум. Основной мен айтып кетер элем ушул стоянка жактарда. Анан жол проблемасы. Жол проблемасы дегеним бул баягы машина основной. Баягы кирди чыкты да, анан кийин көбүнчө пробка болуп калат, алды жакшы биздечи. Ошол проблемаларды карап койсо жакшы болмок бизде. 24 бөлүктөн турган Кара суу базарынын бүгүнкү абалы чар жайыттыктын айынан оңдолбой жатат. Анткени мында соода кылгандардын басымдуу бөлүгү ижарачылар. Ал эми базардын ээлери соода аймагынын инфраструктурасын жакшыртууга шашылышпагандай. Бул көрүнүш мамлекет менен жеке ишкерлердин бир пикирге келиши аркылуу жөнгө салынат көрүнөт. Кенжебек Маматсадыкова, Тилек Адинабеков, Чагылган Продакшн студиясы Ош облусунан.